Салам Америкасын бүтүрүүчүлөрү, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Биздин бүгүнкү тегиндеп турган темабыз модулдар. Модулдар аябай оңой тема болгону биздин билиш керек болгон 3 эле нерсе бар. Ошол 3 нерсени аябай жакшы өздөштүрүп алсак, анда модулда эч кандай проблема болбойт. Демек, биринчи эмне? Модуль деген биринчиден бул аралык. Демек, байкагыла ошол жакта. Мисалы үчүн 0-дөн 4-кө чейинки аралык канча? Макул кааласаң сантиметр кыла, метр, километр кыла бирдигин жазбай эле койсок болот. Эч кандай маанилүү ролду ойнобойт. Демек, макул сантиметрди ала берели силерге түшүнүктүү болуш үчүн. 0-дөн 4-кө чейинки аралык канча? 4 сантиметр. Ал эми 0-дөн -4-кө чейинки аралык канча? Бул деле 4 сантиметр да. Же -4 сантиметр да. -4 сантиметр деген буга элекпин, андай да жок, жөн гана 4 сантиметр. Аралык өлчөп атабыз биз, аралык. Демек, байкагыла. Эмнени байкап атасыңар бул жактан? Бул жакта мисалы үчүн 0-дөн баштап 4-кө чейинки оң сан бул. Оң сан болсо да 4 чыгып атат. 0-дөн баштап -4-кө чейинки. Бул жак терс сан. Терсинен дагы оң сан чыгып атат. Демек, модуль деген бул жакта 4 алайын. Оң сандан болобу? Модуль албетте ушундай түз кашалар менен жазылат. Оң сан чыгат, ал эми терс сандан дагы оң сан чыгат дегенди түшүндүрөт. Демек, модулдун ичине кандай гана сан болбосун, баары бир андан оң сан чыгат. Эми, бул жакка көңүл бурайлы. Бул эсепте x кайсыл санга барабар болушу мүмкүн? X барабар болушу мүмкүн 4-кө. X'тин ордуна 4 коюп көрсөң, мына 4 модуль ичи 4 бул жакка чыгарганбызда жаңы эле. Демек, 4-төн 4 чыгат экен, туура. Бирок бизде дагы бир жооп бар. Ал x барабар -4. -4кө мынакей 4 койдук. -4кө модулдун ордуна койдук, 4 чыкты. Демек, модулда дайыма эки жооп болот экен. Бирөөсү -4, мынакей, бирөөсү 4. Бул ушундай учурда гана. Эми экинчи учурду карайлы. Бул учур кичине башкачараак. Эгерде модулдун ичинде кандайдыр бир туюнтма келип калса, ушундай сыяктуу. Бул жакта жөн жалгыз x турбайбы? Бул жакта кандайдыр бир туюнтма ушундай көп сан келип калса, анда биз деген мындай алып чыгарабыз. Эң биринчи биз деген мына могул модулдун кашасынан арылышыбыз керек. Аны кайтарабыз, жөн гана алып салабыз кашаны. 2x + 3 барабар 4 деп жазабыз. Бирок бир өзгөчөлүк бар модулда. Биз деген алып салгандан кийин дагы бир ушундай кылып жазышыбыз керек. Дагы бир жолу бул жака. 2x + 3 барабар эми ушул жерден карап турган. Мен модулду ачтым, модулдун кашасын ачтым, жок кылып салдым. Эми 4-тү -4 деп жазам. Демек, кашаны ачканда, модулдун кашасын ачканда менде дайыма 2 ушундай теңдеме пайда болот. Бирөөсүнүн жообу кадимкидей эле мурункудай эле калат, а бирөөсүнүнкүнө мен минус белгини кошом. Демек, анан кадимкидей эле чыгарып беребиз. 2x барабар, бул жагыбыз болсо 4 - 3 жообусу 1. Анда x барабар 1 бөлүнгөн 2. Жообусу 2ден 1. Бул жакты табабыз. 2x барабар -4 - 3 барабар -7. Ал эми x барабар -7 бөлүнгөн 2. Демек, мына менде 2 жооп пайда болду. Бирөөсү 2ден 1, бирөөсү 2ден 7. Эгерде силер ушунусун эле чыгарып туруп, дагы бир жолу унутуп калсаңар, анда силердин эсебиңер не болду? Туура эмес болду дегенди түшүндүрөт. Эми, буга көңүл буралы. Бул деле ушул сыяктуу. Бирок бул жакта өзгөчөлүк не болду? Белгиде болду. Өзүңөр азыр ойлонуп атсаңар керек, не болуп кетерин. Кадимкидей эле кашаны ачабыз, бул жакта деле 2x + 16 деп 2 деп. Биринчисин точно ушундай кылып жазгамы, болгону эмесин эле жок, ушундай эле. Атын унуткан, кашасы жок. Мында деле ушундай точно ушундай эле кылып жаздым, кашасы жок да бул жакта, модулдун кашасы.
Анан бирок бизге дагы ушундай керек. Дагы бирөөсү. Болгону бул жакта барабардан кийин минус белгиси коюлган. Макул мындай эле ушунчадан 2x плюс 16 минус 2 мына ушул жакта белги оң жакта карап турса азыр сол жакта. Демек жөн гана карама каршы белгиге алмаштырып салам. Анан чыгара беребиз. Минус 2x чоң 2 минус 16 же болбосо минус 14. Ал эми минус 2x барабар минус 14 болду. А x таш эмне алам? X барабар бул жак барабар эмес. Мен классикалык каталардан кетип берем ушинтип. Бул жер барабар эмес да. Бул жерде өзүнүн белгиси бар да. Мына чоң дегенчи. Демек бул жак минус 2x минус 14 болду. Мына ал бул жак менен азыр плюс болуп кетти. Минус бул жакка өтүп кетти. Ооба анда эмне болот? Бул жак минус болсо, мурун минус болчу, азыр плюс болгондо анда белги өзгөрөт бул жак. Анда минус 14 бөлүнгөн минус 2 барабар 7. X барабар 7, x кичине 7ден болду. Эмне үчүн барабар деп көрүнүп калган билбейм мен дагы. Бул жак чыгаралы минус 2x кичине минус 2 минус 16 барабар минус 18. Минус 18 ал эми минус 2x кичине минус 18. Анда x бул жак минус болчу, бул жак плюс болуп калды. Анда белгисин алабыз, өзгөртөбүз. X чоң 18 минус 18 бөлүнгөн минус 2 барабар 9. Демек биринчи жооп бизде x чоң 9дан, анан x кичине 7ден. Анан силер болсо өзүңөр белгиси кайсыл жактан кайсыл жакка чейинки сандарды ала алат экенбиз, өзүңөр чийип билип алсаңар болот. Ал эми бул туюнтмадан эмне алабыз? Бул модулду кантип чыгарабыз бул эсепте? Баары эле жакшы эле келатыптыр, бирок бул жакта минус 5 жок экен, Эмне алабыз? Бул жакка минус 1, бул жакка минус 1 көбөйтөлү? Жок, көбөйтпөйбүз. Бул эсеп чыкпайт. Бул эсеп туура эмес. Эмне үчүн туура эмес? Анткени модулдун ичинен деген биз айтканбыз дайыма оң сан чыгат деп. Бул жак эмне болот? Терс сан чыгып калат. Анда бул эсеп жарабайт. Мындай эсеп туура эмес. Жок дегенди мынтип көчөлү. Демек, бизде болгону жаттай турган нерсе мына бул 3 нерсе. Силер менен элдин сыймы болду. Эгерде ким модулда кандайдыр бир суроо пайда болгон болсо, анда комментарий калтыргыла. Кийинки сабагыбыз модулдарда ийгилай майдалап жакшылап үйрөнүү үчүн практика кылабыз. Азыр болсо мен силер менен коштошом. Каналыма жазылганды унутпагыла, лайк басканды унутпагыла, достор менен бөлүшкөндү унутпагыла, жана каналды колдогонду дагы унутпагыла. Кош болуңуздар.